Саламатсыңар балдар, маанайыңар кандай? Адаттагыдай эле кайрадан жолугушуп турганыма кубанычтамын. Бүгүн силер менен диалог жөнүндө ой бөлүшмөкчүмүн. Анда балдар, диалог бул гректин диалогос, аңгемелешүү деген сөзүнөн алынган. Диалог ой зеги кепте да, жазуу кебинде да кеңири колдонулат. Көркөм адабий чыгармаларда диалог түрүндө колдонулган тике сөз каармандардын өз ара сүйлөшүүсү аркылуу берилет. Анын ким тарабынан кандай жагдайга карата айтылгандыгын туюнтуу үчүн автордун сөзү да катышышы мүмкүн. Демек, каармандардын сүйлөшүүсү тике сөз, ага катышкан автордун сөзү төл сөз болуп эсептелет балдар. Анда эмесе мен силерге чакан диалогту окуп берейин. Угуп туруп, анан жаза баштайсыңар. Бул силердин уккандан кийин жакшы өздөштүрүүңөрдү шыктандырат. Анда көңүл коюп уга баштагыла. Ой, Бозбе, сени жеймин, дейт карышкыр. Эмне үчүн? Дейт бе. Курсагым ачка, дейт карышкыр. Андай болсо, баткактан чыгарып же, дейт бе. Карышкыр макул болот да, баткактан тырышып жатып сүйрөп чыгат. Эми жейинби? Дейт карышкыр. Жок, таманыма кат жаз, анан же, дейт Бозбе. Кана балдар, бул жерде тике сөз, калгандары автордун сөзү болду. Эми балдар, диалог түрүндөгү тике сөздө тырмакча колдонулбайт. Анын ордуна ар бири жаңы солдон башталып, сызыкча аркылуу жазылат. Анда диалогту жаза баштайсыңар. Мен силер менен Максут эжекеңер болдум. Кана көрүшкөнчө саламатта калгыла.